Саламатсызбы, Рахаткан. Бүгін келіп келгеніңізге чоң рахмат. Бізде суроо ушул жеке эле ушул мобилдик кино фестиваль боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Бул фестиваль кыздарга өзүнүн талантыны өлчүткөнгө жана өзүнүн жашоосунда болуп жаткан проблемаларды айтып, ошону чечүүгө жакшы түрткү болот. Мисалы, кыздар өзүнүн ичиндеги мамилесини айта албашы мүмкүн да, а вот именно ушул эне жөнүндө болгондо аларга өздөрүнүн ата-энесине, энесине болгон сүйүүсүн көрсөтө алды. Чоң рахмат. Экинчи суроо ушул фестиваль, мобилдик кино фестивалыбыз Кыргызстандагы кыздарга кандай мүмкүнчүлүк түзүп бере алды деп ойлойсуз? Бул жерде көп мисалы алардын сценарийге түзгөн таланты болушу мүмкүн. Сценарий жазып же болбосо телефон менен жакшы видеолорду монтаж кылып, бул кичинекей талант болгону менен бул көрүнбөй калат да, бул фестиваль ошол талантыны башкаларга көрсөтүп чагылдырганга чоң мүмкүнчүлүк берди. Чоң рахмат. Сиздин бүгүнкү сыйлыгыңыз кут болсун, чын дилимден куттуктайм. Кийинки суроо ошол кинону тартканга сизге эмне түрткү болду? Бул биринчиден мен апам менен мамилемди дагы да жакшырткым келди, анткени видеону таратканда апаң менен чогуу ошону аткарып атып күлөсүң, апаңды кучактайсың, ага сезимдериңди билдиресиң. Жана ошондой эле буну менен башка кыздарга бул уюм жөнүндө маалымат берип жайылтуу. Ошол фильмиңизди көргөндөн кийин досторуңузда, апаңызда же өзүңүздө кандай өзгөрүүлөр байкадыңыз? Бул менин фильмимде негизинен апам мага жүрөгүнү берет. Анан буну видеолор көргөндө башында айтышты, ыйлатып бердиң депчи, анан позитивдүүрөөк тартпайт белең, көрүп алып ыйладык деп. Бул видеодо мен башкаларга мындай эненин бизге болгон сүйүүсүн айткым келген. Чоң рахмат. Ошол биз кийин фестиваль, кино фестиваль конкурсу жөнүндө кайсыл жактан маалымат алдыңыз эле? Мен бул жакта тренер болгондугу үчүн ошол группалардан маалымат келген. Чоң рахмат. Эң акыркы суроо, эми алдыдагы 4-сезон жарыяланды, бизде старт алынды, ошого катышасызбы? Буюрса, ага деп пландарым бар. Анда эмесе ийгилик, сизге дагы бир жолу сыйлыгыңыз кут болсун.